Баарыңар жабылып 5-10 кишини тарбиялай албай эмне болдуңар? Болобу тарбияласаңар? Болот. Бул гүл акырында Остановкага айдап келгенде эң алдына барып токтобойсуңарбы? Анан экинчиңер келгенде дагы учуна токтоп албай, анын аркасына барып токтобойсуңарбы? Артка место таштагыла да. Билесиңер, что 3-5 мүнөттөн кийин экинчи автобус келет, үчүнчү автобус келет. Анан маңырай отуруп алып баягы жерде 5 мүнөт отурасыңар, бүт пробка аркаңардын баары. Мен да далай ошондой акыбалда калдым. Силердин аркаңарда турдум машина менен. Мен ошон үчүн айтып атам силерге. Турдум качан жылар экен деп. 10 мүнөт убакытты алып коет экенсиңер. Биринчиси, экинчиси, үчүнчүсү жылгыча 10 мүнөт убакыт кетет экен. Анан пробка деп анан ыйлайсыңар анан шаар ичинде анан. Бүт пробканын баарын ошо силер кылып атпайсыңар. Остановкага киргиле да тетик алдына барып токтобай 20-30 метрге чуркап келип түшөт да эмне болот анда? Эчтеке болбойт. Керектүү адам түшөт. Мисалы 100-чү маршрут керек болсо мен чуркап барып түшөм 20-30 метрге. Туура. Туура айтамбы эми мына? Туура. Ошон үчүн ошо өзүңөр тарбия алгыла биринчи. Анан башкаларды тарбиялагыла да. Башка коллегаларыңарды. Ким токтоп калса, ошентип токтогон болсо, кечинде чакырып туруп, чогулушка салып туруп урушпайсыңарбы? Сен бүгүн могу остановкада ушинтип токтодуң. Давайте бири-бирибизге кичине тарбия бололу, мындай порядок болсун шаарыбызда десеңер болобу? Туура. Суранабыз ошону кылгыла, мындан кийин андай болбосун. Мен гаилерди да чыгардым, мэриянын сотрудниктерин да чыгардым. Ай, тарбиялагылачы деп. Немеле жезлаларды алып алып турду бир жума, бирок кайра эле азыр дагы эле ошол көрүнүш. Тарбия жок да бизде, тартип жок. Кудай буйрса болот эми. Алат, туура. Келгиле, бири-бириңерди тарбиялагыла. Туура айтасыз. тартипке келип атабыз азыр. Элдин баары силердин автобус, электробустар менен жүрө баштаса, шаар ичинде пробкада болбойт. Машина акыркы 5 жылда машина баягы болуп көрбөгөндөй көбөйүп кетти. Ошон үчүн пробка мына шаарда. Бир шаарда эле эмес, бүтүндөй республика боюнча. 30 жылда кирген Кытайдан, аркы берки өлкө, Европалардан келген 30 жылдагы машина бизде 5 жылда кириптир акыркы жылда. Мына элестеткиле. Ошон үчүн анан пробка болот шаар ичинде. Мына жолдорду болушунча кеңейтип атабыз, ошончо дагы пробка. Болушунча жасап атабыз, антсе дагы пробка. Анан анысы аз келген соң силер дагы анан бүт остановканын баарын жаап алып туруп, бир эле автобус жаап алып пробка кылсаңар туура эмес болот экен да.